Арстан жана башка жапайы жануарлар. Көз жоосун алган кооз өрөөндө жашаган жапайы жануарлар бир арстандан коркуп, аябай тынчсызданып жүрүшчү. Анткени арстан мезгил менен жаткан жеринен чыгып, жануарлардын арасынан бирөөнү кармап жечү. Ушундан улам ал келишкен өрөөн алар үчүн коркунучтуу жайга айланат. Бир күнү жануарлардын баары топтолуп арстанга барат. Мындан кийин аң улоого чыкпайлы кой. Биз сага жечү нерсени өзүбүз алып келип турабыз. Болгону сен улам чыга калып, бизди коркутуп, бул кооз жерди биз үчүн тозокко айлантпа дешет. Арстан, эгер мени алдабаганыңарда, мен макул болмокмун. Бирок мен силерге ишене албайм. Мени бир канча жолу алдап кетишкен. Ошондуктан өз ырыскымды өзүм издегеним оң дейт. Айбанаттар чурулдап чуркурап, кайра убада берип, касам ичип жатып акыры аны көндүрүшөт. Ошентип арстан аң улабай турган болот. Ошол күндөн тартып жануарлардын ортосунда кезек түзүлөт. Кезек кимге келсе, ошол өз ыктыяры менен арстанга барып жем болуп берет. Ал эми калгандары тынч жашоосуна уланта беришет. Натыйжада түлкү, кийик, чөө болуп отуруп, кезек бир күнү коёнго жетет. Кезек өзүнө жеткенин көргөн коён тыбырчылай баштайт. Бул зулумдук дагы канчага чейин созулат деп өз алдынча күңкүлдөп сүйлөнөт. Айбанаттардын баары топтолуп, антпе, буга чейин биз айткан сөзүбүздү кармандык, антыбызды орундаттык. Эми сен сөзүңдө турбасаң, арстан баарыбызды кырып жок кылат дешет. Анда коён, силер тынчсызданбай эле койгула. Мен ушундай сонун амал таптым. Андан баарыңарды түбөлүк куткарам. Силер мага ишене бергиле дейт. Айбанаттар коёнун арстанга кандай амал ойлогонуна кызыгып, каттуу сурак калышат. Бирок коён анысын эч кимге айтпайт. Ошентип коён барча күн да келет. Бирок ал арстанга барбай үйүндө жүрө берет. Ал кечиккен сайын курсагы ачкан арстан тынчсыздана баштайт. Айбанаттар сөзүнө турбай, макулдашууну бузушкан экен деген ойго кетет. Ачууланган арстан буту менен жер чапчып, ач айкырык салат. Ошол кезде энтиккен коён жетип келет. Коёнду көргөн арстан ачууланып, "Тукумуң кургур, кайда жүрөсүң? Эмне үчүн кечиктиң? Мен килейген өгүздөрдү тырпыратып, мен деген арстандардын терисин сыйрып чөгөлөткөн батырмын. Сага окшогон алаң көз бөжөктүн мени күттүрүп коюп жүрө бергени кандай" деп чамынат. Коён алаңдап, "Айланайын кожоюнум, эгер мага боорукердик кылып кулак төшөсөңүз, мен сизге кечиккенимдин чоо жайын айтып берем" дейт. Арстандын ачуусу шакардай кайнап, "Акмак, сенин күнөөң эч кандай кечиримге туура келбейт. Сенин башыңды жулуп салыш керек. Сендей акмактын арыз муңун укканга убактым жок" деп күркүрөйт. Коёндун айласы кетип чебелектейт. "Падышам, сиз деп жүрүп зулумдук көргөн, жаны кейиген мендей бечарага кулак салыңызчы. Жолунан адашкан бечараны падышалык макамыңыздын зекети, шүгүрчүлүгү катары кабыл алып, аны куубаңыз" деп жалдырайт. "Айтчы деги, эмнеге кечиктиң" дейт арстан, бир аз айкүл болгонсуп каадаланып. "Кожоюнум, мен сизди эртерээк тойгузуп, маанайыңызды бузбаш үчүн таң атпай эл тура электе жолго чыккам. Жанымда менден да семизирээк, менден да чоңураак коён бар болчу. Бирок биз кашайып максатыбызга жетпей калдык. Орто жолдон бир арстан жолубузду туруп, досум экөөбүздү кармап алды. Бизге тийбе, биз падышабыздын бүгүнкү ырыскысыбыз. Бизди кечиктербе десек дагы кулак какпай койду." Муну угуп арстанын жаалы кайнай баштады. "Ал ким экен өзү? Мага келаткан немелерди тосконго кандай акысы бар" деп күркүрөдү ал. Анын ачуулана баштаганын көргөн коён ого бетер эпилдеп кирди. "Ошону айтсаңыз падышам, ал укмуштуудай дөгүрсүгөн неме экен? Эгер экөөңөр тең барчу болсоңор, силерди дагы падышаңарды дагы өлтүрөм" деп чамынды. "Мен ага, мага уруксат бериңиз, падышамды бир жолу көрүп, кусалыгымды таркатайын, сиз тууралуу падышама айтайын" дедим. Ал арстан, "Барсаң барып кел, бирок мени күттүрө бербей тез кайткының. Досуңду барымтада алып калам" деп берки досумду алып калды. Мен ага шартты түшүндүрүп жалынсам да болбоду. Муну уккан арстан бир орунга отура албай калды. Ачуусунан жер чапчып, тырмагы менен таш чапчыды. "Мени ошол акмакка тез алып баргының, бол" деп чамынып жөнөдү ал. Ошентип коён алдыга түшүп, арстан болсо артынан желе жортуп жөнөдү. Экөө кыйла баскандан кийин аябай терең кудукка келишти. Коён алыстан эле кетенчиктеп, корккон немедей бүжүрөп, бөжөңдөй баштады. Муну байкаган арстандын ачуусу келди. "Эмнеге эле бөжүрөп атасың? Алдыга бас" деп кыйкырды ал. Коён, "Улуу урматтуу падышам, ал арстан тиги алдыда турган кудукта жашайт. Анын сүрүн, айбатын көрсөңүз жан чыдап тура алгыс. Азуулары тим эле шамшардай жаркылдайт. Мен андан аябай коркуп калдым. Ошон үчүн буттарым калтырап, баса албай жатам" деп ант хорлонот. Муну уккан арстан ачууланып, "Мен жаныңда турам го. Анын эмнесинен коркосуң" дейт коён.
Мен анын зулумдугун бир жолу көрдүм. Ошондуктан ага кайра даап бара албайм. Мени кармап алып барсаңыз гана карай алам дейт. Аны угуп арстан коёнду көтөрүп алып, кудуктун башына келет. Караса, кудуктун түбүндө бир сүрдүү арстан, бир семиз коёнду кармап отурат. Аңкоо арстан өзүнүн көрүнүшү сууга чагылып көрүнүп жатканын түшүнбөйт. Коёндун сөзүнө ишенген арстан ааламды жаңырчудай ач айкырык салып, күркүрөп шаркыраган бойдон коёнду таштап салып кудукка секирип кетет. Мына, ошентип коёндун амалы менен бардык жаныбарлар арстандын зулумдугунан кутулушат. Коён айбанаттарга барып арстандын өлгөнүн айтып берет. Алар бул жагымдуу кабарды угуп кудуңдап, арстанды кантип өлтүргөнүн кайра-кайра айттырып, тапкан акылына ыраазы болуп, аны аябай макташат. Анда коён: "Жолдоштор, менин бул ийгилигим Кудайдын жардамы менен болду. Болбосо бул иш коёндун колунан келе турган нерсе эмес. Кудай менин колума күч-кубат, жүрөгүмө нур берди. Кудай тартуулаган күч жана акылдын нуру менен анын чарасын издедим" дейт. Күчтүүлөрдүн күчү болсо алсыздардын Кудайы бар. Алсыздарды эзип кыйнагандар эртеби кечпи бир күнү Алланын алдына барышат. Бул дүйнөдө болобу же аркы дүйнөдө жазасын алышат. Арийне жашоонун мыйзамы ушундай. Андай болбосо, улуу жараткандын адил сыпатынын маани маңызы көмүскөдө калмак. Бул маселенин бир жагы. Экинчи жагы болсо, дене турпаттын күч-кубаты дайыма алдыңкы орунда эмес. Акылдын күчү ыймандын нуру акырында күчтүүлүгүн көрсөтөт. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Макал. Адамдын акылдуулугу же акылсыздыгы тажрыйбасынан эмес, жөндөмүнөн көрүнөт. Жорж Бернард Шоу. Баары айлана чөйрөгө жараша. Асмандагы күнгө караганда жер төлөдөгү шам өзүн укмуш санайт. Мария Эбнер Эшенбах. Бул баян Мевляна Жалелиддин Руминин Месневи тандалган хикаялар жана учкул сөздөр аталышта китептен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.